Музыканы исламда орду. Биздин мазхабта тыюу барбы? Бар. Музыкада даф деген бар. Албетте биздеги баягы пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын доорунда Мадинада дагы барабандын бир тарабында тери, экинчиси ачык ушул жер болот. Ушундай болсо. Эки тарабы боло турган болсо, ага уруксат жок. Анан башка азыркы эми ар кандай неме болуп кетти го. Фарыз намаздан кийинки Куранды тилават кылса болобу? Жамаат менен окулган намазда ата-энеге хадия болот. Фарыз намаздан кийин өзгөчө аят-ал курси Куран окула турган. Фарыз намаздан кийин. Андан кийин Ихлас, Фалак, Нас. Ушул сүннөттүн деңгээлинде. Ана саарлап Ясинди окусаңыз, машаалла, түштө Ар-Рахманды, кечинде Табаракты, бул да жакшы. Бир тууганым акча сурады, Алла жолуна чыгат элем деп сурады. Менде акча бар эле, бирок бербедим. Мен тааныбайт элем. Өзүңүз иштеп чыкканыңыз жакшы деп укканмын устаздан. Туура эле. Даватка чыкканда ар ким өзүнүн акчасы менен чыксын тургандар. Бирөөдөн алып тиякпай эмес, өзүнүн акчасы менен. Акчасы жокпу? Az эчтеке эмес. Мечитте амал кылыңыз, дават кылыңыз. Бир убактарда мына дават 93-94-жылдары адамдар акчасы жок эле, 2 картошка, 1 пияз, 1 наны салып алып эле 3 күнгө даватка чыгат эле. Жөөлө бар эле, анан кийин маршрутка деген чыкпады. Устаз, ырчалар ырдап жакшылык кылса кабыл болобу? Ырдаган өзү болбойт го дейт. Ырчылар ырдап жакшылык кылса болобу? Мындай эми ырдын мазмунуна карашыбыз керек эми. Жөн эле алхамдулилля эне тууралуу, мекен тууралуу, дин, Алла, пайгамбар тууралуу болсо жакшы, сонун.